Акыркы жылдары 9 май күнү Бессмертный полк, өлбөс полк акциясы катуу күч алды. Бирок бул да жаңы пайда болгон жөрөлгө эмес. Түбү мусулмандарга тиешеси жок жана христианчылыктан алынган бир адат. Тарыхта көпчүлүк билгендей эле 11-кылымдан бери мусулмандарга каршы бир топ жолу европалык падышалар тарабынан крестүүлөрдүн жортуулу уюштурулуп, ири согуштук аракеттер орун алган. Дал ошол крестүү жортуулдардын тынч мезгилде өткөзүлгөн варианты катарында православ христиандар куралдын ордуна колдоруна крест жана иконаларды көтөрүп, крестный ход, башкача айтканда крестүү жүрүшкө чыгышкан. Совет бийлигинин орношу менен бул христианчылык адатынын диний элементтери жок кылынып, жаңыча бир формага өткөн. Ага ылайык жыл сайын белгилүү бир майрамдарда ушул эле көрүнүш коммунизмдин жана атеизмдин ана башчыларынын сүрөттөрүн көтөрүү салтына өзгөргөн. Жыйынтыгында христиан дини ыйык деп эсептеген адамдардын сүрөттөрүнүн ордуна эми адамдар Сталин, Маркс, Энгельс жана Лениндин сүрөтүн көтөрө баштайт. Эгемендүүлүк алган соң бул коммунисттик адат жок болду. Бирок Орусияда православ динчилдер мурунку крестүү жүрүштөрдү жандантты. Ал эми 2012 жылдан тарта аларга согушта өлгөн чоң аталарынын сүрөтүн көтөрүп чыккан адамдар кошулуп, кийинчерээк өлбөс полк деп аталган бир иш-чарага айланып кетти. Аталган иш-чаралар КМШ өлкөлөрүнө кенен тарап, жыл сайын 100 миңдеген адамдардын катышуусу менен орун алып жатат. Бирок ишенчек жана ээрчиме мусулман катмары бул жөрөлгөнүн түпкү тамыры христиан дининин бир диний жөрөлгөсү экендигин билбейт. Бир тарабынан Бессмертный полк, же болбосо өлбөс полк деп атаганы өзү чоң ката. Анткени бул ааламда жараткан Аллахтан башка бардык нерсе убактылуу, утурумдуу жана өлүм менен чектелген. Түбөлүк тирүүлүктүн ээси жалгыз гана жараткан Аллах болуп эсептелинет. Бул иш-чара кыргызчага түз которулуп, ого бетер логикасын жоготкон. А балким өлбөс эмес, унутулгус полк десе дагы да максатка ылайык болмок. Түпкү максатын жана тарыхын билбей туруп, биздин да коомчулук бул иш-чараны туураганы жылмаюу менен биргеликте капаланууну да жаратат. 5 убак намаз окуп, оозунан Алланын атын түшүрбөгөн байкуш чоң аталарыбыз христиандарды туурап чыккан урпактарын көрүп, жаткан көрүндө бир сыйра оодарылып алса керек. Буга кошумча кээ бир учурларда өз өлкөбүздө Орусиянын желегин жана Сталиндин сүрөтүн көтөргөн кыргыздарга да таң каласың. Ушул эле учурда коңшу Өзбекстан көптөгөн жылдардан бери түрдүү шылтоолорду себеп кылып, бул иш-чарага тыюу салган жана автоунааларга атайын согуштук белгилерди чаптаганга чектөө киргизген. Өзбекстандын Милли Тикланиш партиясынын жетекчиси Алишер Кадыров бул боюнча мындай пикирин билдирген. Өлбөс полк жүрүшү Советтер Союзунун агитациясы катары эсептелинет. Биз мындай иш-чараларга каршыбыз. Ата-бабаларыбыз фашизм идеясына каршы күрөшкөн. Албетте, биз аларды эстеп жана эскерип турушубуз керек. Бирок сөзсүз эле алардын сүрөтүн колго алып, шаар ичинде жүрүү шарт эмес. Мусулман катары Куран окуп, аларга дуа кылуубуз кажет. Тажик бийлиги да 2015 жылы өлбөс полктун ишмердүүлүгүн диний көз караштан улам тыйган. Жада калса, Белорус өкмөтү да көптөгөн жылдар бою бул иш-чарага уруксат берген эмес. Аталган иш-чараларга АКШ, Европа өлкөлөрүндө да түрдүү саясий негиз менен тыюу салынып жатат. Өткөн жылы Казакстандын Актау шаарында өлбөс полктун жүрүшүнө тыюу салынды. Биздин өлкөдө болсо бул иш-чарага тыюу салынбаса да, Z символу бар аскердик кийимди кийип чыгууга чектөө киргизилген. Ошондой эле былтыры Кыргызстан жана Казакстан Республикасында 9 майга карата атайын аскердик парад болбой турганы маалым болгон. Эгер чыныгы өлбөс эмес, унутулгус полк болсо, анын сап башында Үркүн жана 1937 жылкы репрессиядан каза болгон кыргыздардын басмачы деп атаган ата-бабаларыбыздын сүрөтү болушу керек. Ата-бабаларыбыз 2-чи дүйнөлүк согушка келечекте атым чыксын, же сүрөтүмдү көтөрүп чыксын деген ниетте эмес, жалгыз гана жараткандын ыраазылыгы үчүн гана согушканын эстен чыгарбайлы. Алардын эрдиги менен учурда сыймыктанып эле жүрө бербестен, алардын эрдигине жараша эрдик кылып, өз улутубузду, динибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды терең изилдеп, аны аздектеп жашаганды үйрөнөлү. 500 сомго жасалган сүрөттү көтөрүп, кийин аны таштандыга ыргыткандын ордуна колунда жок бир үй бүлөгө 500 сомдук тамак аш алып барып, чоң атама дуа кылып коюңуз дегенибиз кыргызчылыкка да, мусулманчылыкка да дал келген бир саамалык болмок.